Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө Борбордун автопаркы Нива үлгүсүндөгү жаңы 69 унаа менен толукталды. Ал Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган коронавируска каршы ыкчам чара көрүү долбоору аркылуу сатылып алынды. Унаалар өлкөнүн бардык райондорундагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборлоруна тапшырылды. Орусия өндүрүшүнөн чыккан унаалар дары-дармек жеткирүү жана ПЧР тест изилдөө үчүн биоматериалды ташууда колдонулат. Бул айрыкча алыскы тоолуу аймак иштеген кызматкерлер үчүн бир топ жеңилдик болду. Биздин автопарк эскирип баратты эле. Ковид 2019 убагында аябай кыйналдык, кыйынчылыктар болду, бирок ошого карабастан иштедик, эмгектендик. Кудай буйрса ушинтип бизге жаңы машина келип атат деп элдин баары кубанып турабыз, айдоочулардын баары болгон жерден келдик. Жакшы, Кудай буйрса. Чоң рахмат, ушинтип биздин медицина тармагын колдоп турсаңыздар, биз болушунча элге жакшы эмгек кылганга аракет кылабыз. Биз ошо производитель Санкт-Петербургдан чыгат экен, аларга биз өзүбүздүн медиктерди жөнөтүп, ал жерден биз мынакей 14.700гө алдык. 69 машина бүгүн алып, ошолорду биз таратып берип атабыз. Мурун биз Чүй областына көп берчү эмеспиз, азыркы кезде Чүй областына көбүрөөк бердик. Эмчи дегенде бардык Чүй областынын санэпидстанциясы 100% обеспечение болду.